Кыргыз Озбек университетинде материалдык техникалык базаны чыңдоо менен катар эле билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытында, окутуучулардын жана студенттердин билим тажрыйбасын байытуу багытында академиялык мобилдүүлүк мыкты жолго коюлган. Биз башка өлкөлөр менен да тыгыз карым катнаштабыз. Азыркы күндө жакынкы өлкөлөрдөн мынагы Өзбекстан, Казакстан менен азыр быйылкы окуу жылында биздин негизги багыт Россияга жана Малайзияга баягы иш планыбызды ушул жакка буруп турабыз. Мындан тышкары былтыр аябай жемиштүү жылдардан болду. Себебинде биз Турциянын 2 окуу жайы менен Идрит университети жана Сакария университети менен келишимдерге кол койдук. Бунун алкагында биз былтыр аткара албай калган программа бар. Бул дагы мобилдүүлүк программасы. Быйылкы окуу жылынан баштап ушул программанын дагы Мевлана программасы боюнча Туркиядагы университеттер менен тажрыйба алмашуу боюнча иш-чараларыбызды баштайбыз. Ички жана тышкы академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында 2018-2019 окуу жылында Кыргыз Озбек университетинин бир канча студенттери жана окутуучулары жакынкы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына барып, тажрыйба алмашып келишкен. Ошону менен катар эле өлкөбүздүн башка аймактарында билим берүү ишмердигин жүргүзгөн жогорку окуу жайларга академиялык мобилдүүлүк боюнча барышкан. Мындан тышкары, чет өлкөлүк белгилүү окумуштуулар коңшулаш жайгашкан окуу жайларда эмгектенген ири илимпоздор келип, конок лекция өтүшкөн. Бүгүн биздин университетке Батыш Аттика университетинин профессору Аксаполос Петрос келип отурат. Бул профессор Грециядан Афина шаарынан келди. Бул университет негизинен өзү техникалык билим берүүгө багытталган университет болуп эсептелинет. Ошондуктан бул профессорубуз бүгүнкү күнү инженердик технологиялык факультетте лекция окуп студенттер менен жолугушуп, алардын эмгектерин көрүп бир кызыгууну билдирип жатат да. Үстүбүздөгү окуу жылынын жүрүшүндө академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча алыскы чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен кызматташууну жүзөгө ашыруу каралган. Ошол эле учурда алыскы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына келип, конок лекцияларды өткөн көрүнүктүү окумуштуулар менен иштешүү студенттердин арасында зор кызыгууну жаратууда. Мен Афинанын Батыш Аттика университетинен Кыргыз Озбек университетине Erasmus Mundus программасындагы мугалимдердин жана студенттердин мобилдүүлүгүн күчөтүү максатында келдим. Бизде күндүн нурунан электр энергиясын иштетүү өтө чоң жолго коюлган. Кыргызстанда күнөстүү өлкө болгондуктан күн нурун пайдаланып энергия алууга мүмкүнчүлүк көп. Андыктан аны окуп үйрөнүү келечек ээлеринин колунда деп ойлойм. Алыскы чет өлкөгө академиялык мобилдүүлүк программасы менен барып келүү үчүн Кыргыз Озбек университетинин студенттери керектүү чет тилдерин үйрөнүп, кызуу даярданышууда. Мамет Ибраим Жаныбеков, Дарбан Алайчиев, Айчолпон Бекболотова, Гранит телестудиясы.